Ош ТВнын эфиринде жаңылыктар маалымат программасынын кечки толукталган чыгарылышы. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда мен Зайырбек Шуманалиев. Алгач алдыда кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Мыйзамсыз менчиктештирилген Ош шаарынын Борбордук аянтына жакын жайгашкан 4 кабаттуу турак үй менен жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Ош шаарынын мэри Бакытбек Чедигенов каладагы бардык мекеме уюмдардын жетекчилерине шайлоонун үгүт иштерине аралашпоо боюнча эскертүү берди. Талапкерлерге колдоо көрсөткөн кызмат адамдары, жетекчилер, кызматкерлер мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке тартылат. Баасы асман чапчыды. Ички каттамдагы учак билеттеринин баасына нааразычылык айтылды. Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Берекелүү Ош жергебиздин түштүк чыгышынан орун алган Ош технологиялык университети бүгүнкү күндө илим билимдин ыйык ордосуна айланат. Жаштарга татыктуу тарбия, терең билим тартуулаган жогорку окуу жай. Урматтуу абитуриент, эртеңки күнү татыктуу кесиптин ээси болом десеңиз, келечекке ишенимдүү карагыңыз келсе, анда ошол алган билимиңизге терең ишенсеңиз, Ош технологиялык университетинин кадырман студенти болуңуз. Сиздин терең билим алууңуз үчүн биздин окуу жайдын эшиги ар дайым ачык. Биз сизди күтөбүз. Келечек биз менен аныкталат. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар. Бажы терминалы, базар, автобекет жана жеке 4 кабаттуу турак үй. Булар акыркы 1 ай ичинде Оштогу мамлекетке кайтарылган жерлердин тизмелери. Улуттук коопсуздук комитети убагында мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен жерлерди мамлекетке кайтаруу иштерин жүргүзүүдө. Анын ичинде Ош шаарында жана Ош облусунда мамлекеттин карамагына кайткан жерлерди атап берели. Мында жөнөкөй гана аймактар эмес, казнага чоң пайда алып келчү объектилер жөнүндө сөз болууда. Кененирээк кийинки материалда. Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан бул бажы терминалы буга чейин Токтөбөбө Оргалчага таандык болгон. Жалпы аянты 7,5 гектар жер тилкеси бажы инфраструктурасы мамлекеттик ишканасынын балансына өткөрүлдү. Учурда терминалдын өзүнүн мүлкүн өткөрүп берүү процесси жүрүп жатат. Баштапкы эсептөөлөр боюнча анын наркы кошумча 54 миллион сомду түзөт деп саналууда. Миллиондор айланган бул бажы терминалы жакында гана мамлекетке өткөнү тууралуу УКМК маалымат таратты. Күнүнө 300гө жакын унаа кирип чыкканы менен мындагы каражат буга чейин жеке ишкердин чөнтөгүнө түшүп келген. Ош облусунун аймагында бул сыяктуу майлуу сүттүү болгон автобекет, базар сыяктуу жерлер, ошонун ичинде стадион сыяктуу элге пайдасы тийчү жерлер мамлекеттин менчигине кайтарылганы тууралуу маалыматтар жарыяланууда. Мамлекеттик бажынын карамагына өткөндөн кийин каражаттар өлкө казынасына түшүп жатканы маалымдалды. Мында 3 марттан ушул күнгө чейин ишкананын пайдасына 22 миллион 188 миң 500 сом түшкөнү айтылат. Ош шаарынын Борбордук аянтына жакын жайгашкан бул 4 кабаттуу үй жайгашкан жер тилкеси мамлекетке кайтарылганы бүгүн жарыяланды. Мурда Ош айыл чарба техникумунун жатаканасы болгон имарат менчиктештирилип жеке турак үйгө айланган. УКМКнын текшерүүсүнөн кийин үй ээси Сейитбек Аматов өз ыктыяры менен Ош шаардык мэриясынын балансына өткөрүп берди. УКМКнын эсебинде аталган мүлктүн наркы 50 миллион 241 миң сомго бааланган. Алай районунун борбору аталган күлчөдөгү жалгыз авто бекет дагы менчиктештирилип кеткен. Сотко чейинки өндүрүштүн алкагында 0,42 гектар жер тилкеси менен борбордук авто бекет жана 135 чарчы метрлик административдик имарат ыктыярдуу түрдө мамлекетке кайтарылды. Азыр ошонун процедурасын иштеп атабыз, мыйзам чегин. Ошого жараша неме иш кылабыз. Азыр ошол ичине реконструкция кылуу, ремонттоп, бир элге шарт түзүү максатында иштерди алып баралы деп азыр ошол менен иштеп атабыз. Бизге өткөнүнө ошо 1 жума эле болду. Азыр ошонун процедурасын иштеп жатабыз. Ал эми Араван районундагы базар баасы 307 миллион сомдук жарым гектарга чукул жери менен стадион мамлекетке кайтарылды. Мыйзамсыз менчикте турган бул жер кароосуз калганы да байкалат. Мындан ары стадионду иштетүү жергиликтүү бийликке жүктөлдү. Кадастр кызматкерлери менен ушул жергиликтүү бийлик, ушу өзүнүн башчылыгы менен
толық кандуу прием передача кылып өткөрүп алдык. Бүгүнкү күндө ушул келишимдин негизинде азыр бул жерде окуу процесси кетип атат. Май айында окуу процесси бүтө турган болсо, анда толугу менен уже биздин колдонууга өтөт. Өзгөн районунда болсо 5 гектар жерди ээлеген базар мамлекетке кайтарылды. Атайын кызмат аталган объектинин базар баасы 470 миллион сомду түзөөрүн тактады. Бул жерде дагы сотко чейинки териштирүү башталганда ишкер өз ыктыяры менен мамлекетке кайтарып берген. Бул тизмектелген жерлер Оштогу гана акыркы март-апрель айларында мыйзамсыз менчиктештирүүдөн мамлекетке кайтарылгандар. УКМК тараткан маалыматка таянсак, мындай мамлекетке кайтаруу иштери өлкө боюнча жүрүүдө. Маселен, Жалал-Абад облусунун Аксы районундагы Борбордук базар, Талас облусундагы Эдельвейс тур эс алуу зонасы жана башка жерлердин маалыматы чыккан. Роза Акматжан кызы, Аслидин Турганбаев, Ош ТВ. Ишеним саясий партиясынан Советбек Рустамбек уулу жогорку кеңештин 24 апрелдеги жыйынында ант берип, депутаттык ыйгарым укуктарын аткарууга киришти. Борбордук шайлоо комиссиясы 22 апрелде аны жогорку кеңештин депутаты катары каттап, күбөлүк жана төш белги берген. Советбек Рустамбек уулу парламентке Эмилбек Жусуповдун ордуна келди. Эмилбек Жусупов 21 апрелде мандатын тапшыруу боюнча өз ыктыяры менен арыз жазганы белгилүү болгон. Bir жыл мурун Бишкек шаарынын жашоочулары маалымат жыйын өткөрүп, Эмилбек Жусупов негиздеген Эмаком курулуш компаниясынан батирлерин ала албай жатканын айтышкан. Алар компаниянын жетекчилигин жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Эмилбек Жусупов Эмаком курулуш компаниясынан батирлерин ала албай жаткан жарандар боюнча айыпталгандарга жооп берип, аталган курулуш компаниясын башкаларга өткөрүп бергенин, батирлерин ала албай алданып калгандарга тиешеси жок экенин билдирген. Жусупов 2017-2018 жылдары Эмаком жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору болгон. 2018-2021 жылдары Эмаком холдингинин президенти болгон жогорку кеңештин сайтында көрсөтүлүп турат. Мен Рустамбек уулу Советбек жогорку кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, Кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыгын коргоого ант беремин. KG Group компаниясынын негиздөөчүсү Имамидин Ташев Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 22 майга чейин камакка алынды. Бул тууралуу соттун маалымат кызматы кабарлады. Чечим 23 апрелде кабыл алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 22 апрелде Чүй облусунун Панфилов районунун Кайыңды айылында бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген негизде ишкер Имамидин Ташев кармалганын билдирген. Атайын кызматтын маалыматына караганда Ташев Кыргызстан жана Казакстандын мамлекеттик чек араларын Алматы шаарынан Карабалта шаарына чейин мыйзамсыз кесип өтүп, бийликти басып алуу максатында каршылык акциясын өткөрүү үчүн күчтөрдү бириктирүү боюнча убактылуу штаб уюштурууну пландап жаткан. Буга чейин УКМК тарабынан Имамидин Ташевка издөө жарыяланган. Учурда тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын тапшыруусу боюнча Facebook'тагы баракчасына билдирүү жазды. Ал Жусупбек Коргонбай уулунун мандатын тапшыруусунда саясий маселе жок экенин, ага саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен мамилеси себеп болбогонун белгиледи. Айрым маалымат каражаттары муну бурмалаганын кошумчалады. Буга чейин эл өкүлү менен саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев кайым айтышканын, президент министрди коргоп чыкканын мисал кылып, анын мандатын тапшыруу себебин саясий боек беришүүдө. Депутат Коргонбай уулунун мандатын тапшырганына министр Бейшеналиевдин экөөнүн ортосунда жаралган маселенин эч кандай тиешеси жок. Депутаттар менен өкмөт мүчөлөрүнүн ортосунда кайым айтышып кетүү учурлары буга чейин дагы, мындан ары дагы боло берет. Ал мыйзам ченемдүү көрүнүш. Андыктан депутаттын өз каалоосу менен мандатын тапшырганын жогорудагы санап өткөн себептерге байланыштыруу туура эмес. Анын кетүүсү өзүнүн башка себептерине байланыштуу тандоосу, деди Орунбеков. Борбордук шайлоо комиссиясы 23 апрелдеги жыйынында жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурун токтотту.
Депутат ага чейин мандатын тапшыруу боюнча арыз жазган. Жусупбек Коргонбай уулу номер 5 Ноокат 1 мандаттуу округунан шайланып келген. Ал парламенттин 14 марттагы жыйынында саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар деген сөздөрдү айтып, министрдин жоопкерчилигин кароону сунуштаган. Өлкө ичинде каттаган учак билеттеринин баасы асман чапчыды. Учурда авиа каттамдардын эң кымбаты Бишкек Разак багытында болууда. Ал эми Ош-Бишкек аба каттамдарына жол кире 3,5 миң сомдон баштап 5 миңге чейин чыгууда. Бул баалар карапайым калктын чөнтөгүнө оор келип, нааразычылыктар жаралып жатат. Кененирээк Алмагүл Эркебай кызынын материалында. Өлкө ичинде каттаган учак билеттеринин баасы асман чапчып, дээрлик 5 миң сомго чейин чыгууда. Ош шаарынын тургуну Азамат Апсатаров жумуш сапары менен Бишкек Ош аба каттамы боюнча байма-бай каттап турат. Ал акыркы учурда учак билеттеринин баасы кескин жогорулап, нааразычылыктарга карабай көзөмөлгө алынбай жатканын белгилеп өттү. Чын айтайын, мен Ош менен Бишкекке мына кышында көбүрөөк каттайм да, себеби жазында такси менен эле. Ошол кышында каттап жүргөндө силерге кандай, бирок 6 миң, 7 миңге чейин чыккан күндөр болду. Мисалы майрам күндөрү 2 күн алдын билет алайын десең 6 миңден, 7 миңден. Өзү бизде ушул баа саясатына бир туруктуулук жок болуп атат да. Мен мисалы быйыл эле бир жерге барып келдим да, чет жерге. Мындай жашырбай эле айтканда, Турциядан Египетке болгон 6 миң сомго билет алып түштүк. Эми элестетип койго, бир өлкөдөн бир өлкөгө 6 миң сомго биздин пулга. А бирок биз Кыргызстандын ичинде эле болгону, жана сиз айткандай 40-45 мүнөттүк жолго 4 миң, 5 миңден акча кетирип атабыз да. Ички аба каттамдары үчүн билеттердин кымбатташы карапайым калктын да чөнтөгүнө оор келип түйшөлтүүдө. Учурда Ош Бишкек аба каттамдарына жол кире 3800 сомдон баштап 5 миңге чейин чыгууда. Бул бааларда туруктуу сакталбай тынымсыз өзгөрүлүп турат. Аны менен катар билеттер бир жума мурун эрте алынганда деле баасы өзгөрүүсүз бойдон калууда. Эң кымбат баа ички каттам боюнча неме Ош Бишкек. Ош Бишкек болуп атат да, Ош Бишкекке билет жок, Бишкек Ошко билет жок, запрос көп, ошон үчүн ошол. Айрым учурда билет жок деген учурлар болот, Ооба. Уча турган күнгө билет жок. 15 жылдан бери авиа агенттиктердин биринде эмгектенген Гүлбарчын Зулпукарова Стамбулга билеттер акция менен 6 миңдин тегерегинде сатылган учурлар бар экенин айтат. Ал эми өлкөдө ички каттамдын баасы бул суммага тең болууда. Ош Москва багытына күнүнө 5-6 компания учат. Эң арзан компания азыр жаңы компания кирди. Победа деген орустардын авиакомпаниясы. Ал компания эң арзан баасы 9400 сомдон түзөт да. 9400 сом түзөт. Эми 3,5 саат учуп атат. 3,5 саат, 4 саат учкан каттамдар 9400 болсо, 5 миң сомго Ош Бишкек аябай эле кымбат деп айткым келет да. 40 мүнөттө жете турган жерге 4 миң сом болуп атат, 5 миң сом болуп атат дагы. 3,5 саат учкан Ош Москва 9400. Бүгүнкү күндө ички аба каттамдарын 4 компания аткарат. Мында Борбор кала менен Оштун ортосунда Авиатрафик, Аэрономад Airlines жана Тезжет компанияларынын учактары каттайт. Тезжет авиакомпаниясынын сайтына көз чаптырып көрсөк, Бишкек Ош багыты боюнча бир жүргүнчүгө 3900дөн 4150 сомго чейин экенин көрүүгө болот. Ал эми баалардын жогорулашын жөнгө салган антимонополия кызматы билет баалары түз көзөмөлдөнбөй турган айтып кол жаюуда. Булардын баалары монополияга каршы орган тарабынан түз көзөмөлдөнбөйт, бирок биздин ошо Ош Бишкек Ош багыты боюнча Авиатрафик менен Тезжет компаниялары жана үстөмдүк абалды ээлеген субъекттердин реестрине киргизилген. Алардын түзүлүгүнө билеттердин баасына такайындай байкоо жүргүзүлүп турат. Агенттиктер өздөрүнүн үстөк пайызын кошуп саткан фактылар да аныкталган. Мындан улам жарандарды ар бир авиакомпаниянын өздөрүнүн сайтына кирип билет алышы керектиги сунушталат. Мындан сырткары Ош Бишкек багыты боюнча эми Skyfru жаңы авиакомпаниялары да ички каттамдарды тейлөөгө кошулууда. Муну менен каттамдар көбөйүп, баа жөнгө салынары кошумчаланды. Жана суроо талап, анан сунушка жараша болот да, спрос и предложение дейт го. Кээ бирде спрос жок болуп калган учурда баалар арзан болот. Эми жана майрамдын алдында ушундай учурларда баалар кичине
кымбаттап кетиши мүмкүн, бирок 4800 сомдон ашпайт. Ал TezJet'тин гана ошол 7% сатылган билеттердин баасы. Кыргызстанда ички каттамдар Бишкектен негизинен 4 багытка Ошко, Жалалабадка, Баткен жана Разаков шаарларына учат. Жарандар ички аба каттамдардын билеттери кымбат экендигин буга чейин да бир канча жолу айтып чыгышкан. Бул маселе жогорку кеңеште да көтөрүлүп, чара көрүү керектиги айтылган. Алмагүлерке Багызы, Асилдин Турганбаев, Ош ТВ. Мэр Бакытбек Четигенов бардык жетекчилерге эскертүү берип, шайлоонун үгүт иштеринен алыс болууга чакырды. Бүгүн Ош шаардык мэриясында коллегиялык чыйын болуп өттү. Анда көз-кыш жылытуу мезгилиндеги отчет угулуп, келерки сезонго даярдыктар тууралуу маалымат айтылды. Ошондой эле мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлүп жаткан шарттар жана кемчиликтер талкууланды. Күн тартибиндеги маселелер угулуп, протоколдук тапшырма берилгенден кийин кала башчысы учурда өтүп жаткан шайлоо боюнча жетекчилерге эскертүү сөзүн дагы айтып өттү. Ош шаарынын мэриясынын коллегиялык жыйыны алгач өткөн күзгү кышкы жылытуу мезгилин өткөрүүнүн жыйынтыгы тууралуу отчет угулду. Андан соң кийинки мезгилге даярдыктар жөнүндө айтылды. Мында калкты электр жана жылуулук энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылуусу үчүн техникалык жактан толук даярдыктын мааниси белгиленди. Кудайга шүгүр, негизинен чоң авариялар болгон жок, жылуулук боюнча өчүрүүлөр болгон жок. Электр энергия тармагында кичинекей көбөй болду, но Кудайга шүгүр бүгүн андай маселе жок. Ошонун жыйынтыгы боюнча бүгүн маалымат бердик. Бүгүн коллегияда мына сырткары бизге кийинки 24-25ке даярдыктар боюнча милдеттенмелер коюлду. Кудай буйрса, аны да баштайбыз. Экинчи кезекте ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдардын укуктары жана кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын аткарылышы жана Ош шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга түзүлгөн шарттар, алардын абалы тууралуу маселелер каралды. Аткарылган иштер боюнча баяндама жасалды. Мында аярлуу катмарга шарт түзбөгөн жеке жана мамлекеттик ишканаларга ыңгайлуу шартты жаратып берүү боюнча тапшырмалар коюлду. Ачык айкын айтылып, мына тиешелүү мекеме ишканаларга тапшырмалар берилди. Шаарыбыздагы жана мамлекеттик муниципалдык мекеме ишкана болобу, жеке менчик ишкана болобу, мамлекетибиздин мыйзамын аткарууга алуусу тийиш. Ошондуктан биз бул тармакта ишти күчөтөбүз. Быйылкы жылы буюрса мына айтылган мекеме ишканаларда ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга толук кандуу шарттар түзүп берүү жагын иш аракеттер жүргүзүлөт. Өз кезегинде мэр Бакытбек Четигенов бардык мекеме уюмдардын жетекчилерине шайлоо үгүт иштерине катышпоо боюнча эскертүү айтты. Белгилей кетсек, мыйзам боюнча үгүт ишине аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жумуштан алынат. Үгүт иштерине мыйзамсыз катышкан жана кызмат алуудан пайдалануу менен талапкерлерге колдоо көрсөткөн кызмат адамдары, жетекчилер, кызматкерлер мыйзамдарда каралган жоопкерчиликке тартылат. Бул боюнча сиздерге бир нече жолу кат жүзүндө жана 12 эскертүүлөр берилген. Дагы бир рет эскертип кетейин, административдик ресурсту кыянаттык менен пайдаланууга жол берилбейт. Коллегиялык жыйындын соңунда кала башчысы тиешелүү жетекчилердин маалыматын угуп, жыйында кабыл алынган токтом долбоорлорунун негизинде протоколдук тапшырмаларды берди. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ош шаарындагы мамлекеттик педагогикалык колледжинин ордуна мектепке чейинки билим берүү мекемесин ачуу иштери аткарылууда. Демилгени Ош шаардык кеңешинин депутаттары көтөрүп, менчикке берилип кеткен бала бакчаларды мамлекетке кайтаруу боюнча жогорку окуу жайлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Бүгүнкү күндө имарат 400 балага ылайыкталып, курулуш иштери кызуу жүрүүдө. Буну биздин эмгектен берген эжекелер жасайт да, ошону жасагыла деп атам да. Европадан негиз камдепчи. Ош педагогикалык коллежи мындан 30 жыл мурда мамлекеттик бала бакчалардын бири болгон. 1991 жылы мамлекет эгемендүүлүк алгандан кийин аталган мекеме Ош педагогикалык окуу жайдын карамагына токтом аркылуу өткөрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө калабызда бала бакча тартыштыгы күч болгондуктан педагогикалык коллежди кайрадан бала бакчага айлантуу боюнча шаардык кеңештин депутаттары тарабынан демилге көтөрүлгөн. Бул боюнча жогорку окуу жайлар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, имаратты мамлекетке алуу боюнча токтом кабыл алынган. Учурда мектепке чейинки билим берүү мекемесинин курулуш иштери башталып, Ош шаардык кеңешинин депутаттары жеринен таанышып кайтты. Бул маселе биз садик маселеси боюнча, бала бакча жетишпегендиги маселеси боюнча биз жаңы депутат болуп келгенде эле 2021 жылы ушул маселени көтөргөнбүз. Ошол мезгилде мамлекеттин карамагында болгон мурунку 35 садик бүгүнкү күндө жеке менчикке өтүп кеткен деген маалымат болгон. Биз
акыркы 3 жылдан бери ушул маселенин үстүндө акыры иштеп атабыз. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн частныйга өтүп кеткен садик бала бакчаларды шаардык кеңештин сотко бергени менен сотко берип, биз көп садиктерди уже мамлекеттин балансына кайтарып атабыз. Ошол мезгилде биз мына окуу жайга өтүп кеткен садиктер боюнча да маселе көтөргөн элек. Биз окуу жайдын ректорлору менен дагы сүйлөшүп, алар менен бир пикирге келгенбиз. Ушул жылдын сентябрь айынан ачылууга даяр турган бала бакча жалпысынан 400 орунга ылайыкталып, курулуш иштери ушул жылдын март айында башталган. Имаратты оңдоп түзөө иштерин Ош мамлекеттик педагогикалык университети толугу менен өзүнө алган. Учурда бала бакчанын дээрлик 50% бүткөрүлүп, имараттын ичин дүйнөлүк стандартка ылайык жабдуу иштери калган. Бала бакчанын негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири да кыргыз тилине басым жасап, кесипкөй адистерден куралат. Биз айырмачылык эми бул окуу жай алдындагы бала бакча болот. Жана биз азыр ойлонуп атабыз, бул бала бакчаны биз ошол кыргыз тилинде уюштурсак деп. Себеби акыркы мезгилдерде башка тилдерге көңүл бурулуп, өзүбүздүн кыргыз тилибизге болгон президентибиз да талап коюп атат, ушу кыргыз тилинде иштер жүрсө деп. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз, атайын ушул кыргызча кылып, анан элдик педагогиканын негизинде ушул тарбияласак деген ниетте жүрүп атабыз. Анан кошумча катарында дагы атайын ошол тилдерди үйрөтүү, өзүбүздүн салт саналар менен тарбиялоо принциптерин колдоно эле деп атабыз. Жергиликтүү жашоочулар да бала бакчанын ачылышын чыдамсыздык менен күтүп жатышат. Бул бала бакча ачылса ата-энелер үчүн да бир топ ыңгайлуу болоорун айтышып, кээ бир учурда балдарды бала бакчага алып барууга жетишпей калаарын кошумчалашты. Мынанча канча элдер эме болот, жашап атышат. Алыска бергендер барды, жетишпей атат го эмелер. Садик бала бакчалар. Жакшы да элге шарт түзүлүп атат дейм да менин оюм. Белгилей кетсек, ушу тапта Ош шаарында мектепке чейинки билим берүүчү 70 мекеме иштейт. Алардын 45-и мамлекеттик бала бакча болсо, калганы жеке менчик. Шаар боюнча 15 миңден ашуун наристе бала бакчага барса, 4900-ү бала бакчага кире албай кезекте турат. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Султан Ибраимов атындагы Ош улуттук драма театрынын чыгармачыл тобу Өзбекстандын Жизак шаарында чыгармаларын тартуулап жатышат. Аталган демилге эки өлкөнүн маданият министрлеринин келишиминин негизинде ишке ашып жатат. Өзбек драматургу Хали Курсановдун «Ата сизге келин алып берейинби» комедиясын тартуулашкан. Койгон режиссер кыргыз эл артисти Талант Апыев. Театрдын жетекчилиги баштап барган чыгармачыл топ Манас айылында кыдырып, аталган комедияны көрүүчүлөргө коюп жатышат. Манас айылындагы кыргыз боордоштор жылуу кабыл алып жатышканын билдиришти. Мына мындай спектаклдын болушу Жизакта биринчи жолу. Бунун болгондугу мына эки президентибиздин Өзбекстан президенти Шавкат Миромонович менен Кыргызстан Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун биргеликте кылып жаткан иштеринин натыйжасы деп эсептелет. Мына жакын жылдардан бери эки мамлекет ортосундагы бардык чечилбей турган маселелер чечилди. Чегара маселелери, суу маселелери чечилип, бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Өзбекстан стратегиялык эң жакшы дос мамлекеттерге айланышты. Мына Кудай буйрса, катта проекттер болуп жатат. Өзбекстан Кыргызстанга автомобиль заводун куруп жатат. Мындан дагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан биргеликте темир жолун куруш башталып жатат. Мына шу иштер амалга аша берсе, бу эки мамлекеттин достугу дагы эле күчөйүп, мына ушундай барды келделерибиз токтобостон эле давам эте берет. Мына ошол маалыматтар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкталат. Алдыда дүйнө кабарлары орун алат. Ош ТВдан алыстабай туруңуздар.